6, 5, 4, 3, 2, 1. Жакында жаңы жыл. Бишкек шаарында жаңы жылдык балатынын оту жанды. Жаңы жыл майрамынын символикасынын бийиктиги 25, диаметри 12 метр. Балаты оту жангандан кийин аны коштогон театралдашкан, оюн-зоок жана концерт уюштурулду. Балатынын айланасынан байрамдык фейерверктер атылды. Бул сапар майрамдык символиканын башкача стилде жасалганын байкоого болот. Аянтка бүркүттүн, бугунун, жылкынын, коёндун инсталляциясын орнотуп, ири белгилер менен 2023 сандарын жазышкан. Буга чейин медиадан каркасына 1400 ийне жалбырактуу дарактардын бутактары бекитилерин айтышкан. Бул сапар жаңы жылдык балаты мурдагы орнотулчу жерден башка жакка жылып, тагыраагы аянттын түштүк тарабына, чоң фонтандын ордуна коюлду. Булак Спутник кежи. Кочкор Атада милиционер 50 000 сом алып жаткан жеринен кармалды. Жалал Абадда Кочкор Ата шаардык милиция бөлүмүнүн кызматкери кече 15 декабрда 50 000 сом пара алып жаткан жеринен кармалганын УКМКнын маалымат кызматынан кабарлады. Тартип коргоо органынын кызматкерин Ички иштер министрлигинин ички иликтөө бөлүмүнүн ички иликтөө кызматы менен УКМК биргелешип колго түшүрүлгөн. Жалал Абад облусунун Нокен райондук ички иштер башкармалыгынын Кочкор Ата шаардык милиция бөлүмүнүн кызматкери аталган калаанын тургунун кылмыш жоопкерчилигине тартуу менен коркутуп, маселени оң жагына чечип берүү үчүн 50 000 сом акча каражатын талап кылган деп айтылган маалыматта. Бул факты боюнча кылмыш жаза кодексинин опузалап пара талап кылуу негизинде иш козголгон. Кармалган милиционер УКМКнын Жалал Абад облусу боюнча тергөө камак жайына киргизилип, учурда сотко чейинки өндүрүштүн алкагында тиешелүү иш-чаралар жүрүп жатканы айтылды. Булак Спутник кежи. Баткенде милиция кызматкерлери чек арага чектеш жашаган тургундар менен жолугушту. Баткен районунун чек арага чектеш жайгашкан Аксай, Көкташ, Таштомшук айылдарында коомдук тартипти камсыз кылуу максатында жолугушуулар уюштурулууда. Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын маалыматы боюнча жолугушууда провокацияга алдырбай, ар бир орун алган учур боюнча милицияга кайрылуу зарыл экени жеткирилди. Ошондой эле WhatsApp тайпаларга тараган маалыматтардын чын төгүнүн текшерүү, уруксаты бар ок атуучу куралды мыйзамдын чегинде гана сактоо керектиги түшүндүрүлдү. Мындан сырткары жергиликтүү жашоочуларга оорулуктун алдын алуу максатында чек арага жакын жерлерди мал жаныктарын кароосуз калтырбоону жана мал сарайларына кулпу салуусу боюнча эскертүүлөр берилген. Аталган айылдын тургундары менен Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын экстремизм жана мыйзамсыз миграцияга каршы күрөшүүгө аракеттенүү кызматынын ыкчам кызматкерлери жергиликтүү милициянын участкалык тескөөчүлөрү жолугушту деп айтылат маалыматта. Булак Турмуш кежи. Бишкектин мурдагы вице-мэри Алимбек Абдылдаев кармалды. УКМК Бишкектин мурдагы вице-мэри кармалганын кабарлады. Бул инициалдарга Абдылдаев Алимбек Анарбекович туура келет. Буга чейин ал Бишкек жарык жана Бишкек жылуулук энерго муниципалдык ишканаларын жетектеген. Маалыматка ылайык, 2019-2021 жылдарда Бишкек жарыктын жетекчилиги ири өлчөмдөгү бюджеттик акчаны мыйзамсыз сарптап, өзүнө ыйгарып келгени аныкталган. Каржылоонун бекитилген жана мыйзамдуу булактары болбосо да, чыгаша бөлүгүн жасалма түрдө ашыкча баалоо жолу менен Бишкек жарык имараттарын жана курулмаларын капиталдык оңдоодон өткөргөн. Буга кошумча 2 миллион 300 000 сомго жакын ишкананын негизги каражатын уурдоо фактысы аныкталган деп айтылат маалыматта. Андан тышкары УКМК 2016-2019 жылдары жетекчилик уруксат кагыздарын берип, курулуш объектилерин жылуулук тармактарына туташтырууда Бишкек жылуулук энерго 31 миллион сом зыян тарткандыгын билдирген. УКМК Алимбаев бул жылдары аталган ишканаларда иштеп, ошондой эле вице-мэр болгонун кошумчалады. Учурдага карата кылмыш иши козголуп, тергөө абагынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Булак Спутник кежи. Мектептерде карантин узартылабы? Министрликтин жообу.
Саламаттык сактоо министрлигинин тиешелүү буйругу чыкса, мектептердеги карантин узартылышы мүмкүн. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинин мектептеги билим берүү жана китеп саясаты башкармалыгынын башчысы Самаркүл Умралиева билдирди. Ал Спутник Кыргызстан агенттигинин маалымат кызматындагы брифингде суроолорго жооп берген. Онлайн окуу 24 декабрга чейин болот. Бул менчик билим берүү мекемелерине да тиешелүү. Эгерде Саламаттык сактоо министрлигинен карантинди узартуу боюнча буйрук чыкса, анда ал узартылат. Бирок окуу планы толугу менен аткарылат, деди Умралиева. Эске салсак, Билим берүү жана Илим министрлиги Кыргызстандагы бардык мектептерди, анын ичинде жеке менчик билим берүү мекемелерин 15 декабрдан 24 декабрга чейин аралыктан окууга өткөргөн. Ата-энесиз балдар үчүн интернат тибиндеги мектептер кадимки шартта окуп жатышат. Ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн интернат мектептер 16 декабрдан 30 декабрга чейин онлайн окууга өтүштү. Өлкөдө КРВ жана сасык тумоо күч алгандыгына байланыштуу мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл кызматы мектеп окуучуларын аралыктан окутуу чечимин кабыл алган. Булак Спутник эжи. Казак-кыргыз чек арасында автоунаалар эмнеге топтолуп калды? Кыргыз-казак мамлекеттик чек ара штаттык режимде иштеп жатат. Бул тууралуу УКМКнын чек ара кызматынан кабарлады. Анткени менен эки көзөмөл өткөрүү жайында бир топ сандагы автокөлүктөр топтолуп туруп калганы кабарланды. Саат 15:30га карата чоң капка көзөмөл өткөрүү жайында автоунаалардын топтолуп калганы байкалды. Республикадан чыга бериште 25 жеңил, 20 оор жүк ташуучу автоунаа турат. Ушундай эле жагдай Ак Тилек көзөмөл өткөрүү жайында да түзүлгөн. Ал жерде жүк ташуучу 97 автокөлүк турганын көрүүгө болот деп айтылган маалыматта. Чек ара кызматынан мындай кырдаалга майлоочу жана күйүүчү май ташыган жеңил автоунаалардын топтолгон саны себеп болгондугун айтты. Мындан сырткары ары бери каттаган автоунаалардын кезекти сактабай, орто жолдон кирип кетүүгө кылган аракетинен улам көзөмөл өткөрүү жайга кире бериште авто тыгын жаралган. Чек ара кызматы мындан улам айдоочуларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп баштаганын билдирди. Булак Спутник эжи. Бишкек менен Чүйдөгү ыш микроавтобустар текшерилет. Борбор кала менен Чүй облусунда абаны булгаган автобустар менен кичи автобустар текшерилет. Бул туурасында жол коопсуздугун камсыздоо боюнча башкы башкармалыктан билдиришти. Милициянын кайгул кызматынын техникалык көзөмөл бөлүмү жана экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция атайын жабдууларды алып иштеп жатышат. Ведомствонун кызматкерлери кара түтүн автоунаалардын катализаторлору жок болгондуктан чыгып жатат деген тыяныкка келген. Жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкы башкармалыгынан биринчи ирет текшерүүдө айдоочулардын көбүнө эскертүү берип, кемчиликтерди жоюуну өтүнүштөрүн айтышты. Анткени менен 21,5 миң сомго 3 протокол жазылган. Булак Спутник эжи. Соода өнөр жай палатасын жетектөөгө 3 талапкер тандалды. Арасында Темир Сариев бар. Кыргызстандын Соода өнөр жай палатасынын башчылыгына 3 талапкер көрсөтүлүп жатканын аталган уюмдан билдиришти. Жалпы жонунан 9 киши президент болуу ниетин билдирген, бирок талапкер катары 3 тандалып алынды. Темир Сариев Кыргыз-Гипрострой долбоорлоо институтунун башкы директорунун инвестициялык маселелер жана инвестициялык долбоорлор боюнча кеңешчиси, экс-премьер-министр. Жодар Сайдылканов Integra Engineering Group компаниясынын негиздөөчүсү жана башкы директордун кеңешчиси. Авазбек Керимбаев Шумкар Логистик Компани ишканасынын башкы директору. Булак Спутник эжи.